Sen kartoşka arşiv ver. Men bir anan tuğrayım. Tamak жасаганды ушинтип үйрөнөт кызым. Да бир 5-6 жылдан кийин мантыны өзүң жасап каласың кызым. Мен жумуштан чыгам. Симатбек Ибраимов балдары менен кештин камын көрүп, тамак баштап жатышат. Бүгүн ал балдарына манты жасап берет. Мындан 2 жыл мурун 2 жыл мурун ошол жубайым экөөбүз 2 ажырым жолго түшкөнбүз. 2 ажырым жолго түшүп, ошол кезде кичинекей кызым 8 ай болчу, өзүм колума алган кездечи. 8 айдан бери бул кызым 5,5 жашта болчу, азына чоңоюп окууга барат, как положено кызым. Кызым окуйт. Андан кийин 5 жашта балам бар. Анан кудай каалап күн жылы парк болсом, азыр садик-мадикке киргизгенге аракет кылабыз. Симатбек Ибраимов азыр туруктуу эч жерде иштебейт. Улуу кызын мектепке узатып, өзү үйдө кичинекей 2 баласын карайт. Айылдагы кароосуз калган, шарты жок үйдө күн кечирип келе жаткан үй бүлөнүн абалы тууралуу журналисттер соц тармактарга видео чыгарган соң, райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгы андан кабар алып, айылдагы жергиликтүү тургундун бош турган үйүн таап киргизген. Азыр мынакей жаңы жылдын астында центрге жакыныраак жерге көчүрүп келдик. Ошо айылдан Сүйүналы мырзанын үйү бар экен. 2 бөлмөлүү временка коридор менен жылуу экен. Ошол жерге көчүрүп келдик. Айыл өкмөт 20 000 сом акчалай жардам берди. Иштерине жылуулап, линолеум, башка нерселерин баарын тагып, адан тышкары обогреватель деп жылыткыч, печка, тамак бышыра турган алып бердик. Адан тышкары администрациядан жардам берилип атат. Биз тараптан ушу балдардын жаткан жерине деп атайын кроваттарды, адан тышкары матрас шешептерин алдык. Ушунун баарын ошо демирчилерди таап, ошонун артынан бердик. 31-нде көчүрүп келдик. Адан тышкары ошо Кызылай коомунан да 10 000 сом жардам берилди. Ушундай жардамдарын берилип атат. Эми ойлойм, жакын арада 2 баласын садикке барып, bir баласы окуйт, bir кызы. Ана Сыматбек бош убактында өзү аракет кылып иштеп, будан ары жашоо шартын оңоп кетет деп ишенебиз. Симатбек жубайы менен ажырашканы, эмне себептен балдары менен жалгыз калганы тууралуу кеп кылгысы келбейт. Азыр ал туруктуу эч жерде иштебейт. Балдарынын жөлөк акчасынан тышкары анда-санда айылдагылардын үйүндө зым токторун оңдоп, темир ширетип, сан-техникалык майда-барат иштерди чыга алганда жасап коюп, акча таап алат. Кээде кайрымдуу адамдар жардам берип калган учурлар да болот. Мынакей фарш дагы даяр болуп калды, Кудай буйруса балдарымдын. Камыр жайлат, жараткан Алла Таала насип кылса, чогуу отуруп манты жейбиз дегенде, мына тамакты жан дилиң менен, жүрөгүң менен жазсаң, тамагың ошончолук жакшы чыгат. Аллага кабыл айтып, жараткан Алла ушул жазып аткан балдарымдын рызкысы таамдуу болуп, неме болсун деген ойдо жазсаң баары жакшы эле болот. Жалгызбой ата 10 жылдан бери үй салам деп жердин кезегин күтүп жүрөт. Бирок ал улам эле кезеги жылып келип жатканын айтууда. Мындан тышкары өкмөттөн аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо үчүн берилип жаткан кайтарамсыз 100 000 сом акчаны да ала албай жатканына нааразы. Булардын баягы айтымы боюнча 100 000 сомду алган киши там болуш керек экен, бир бизнес кылыш керек экен. Анан эми 10 жылдан бери мен мисалга жерге кайрылып отурум, алар эми өздөрү жер бербесе. Мында булардын айтканы боюнча баягы тамы бар, жери бар адамдар корго, малы бар адамдарга ал 100 000 сом өзү лишний эле да. Айтып атам да 100 000 сом берсе, мен 2 комната жакнакай кылып тамсал кирип кетет элем. 100 000 сом менен? Ооба, 50 000ге жер алып, 50 000 менен жакнакай кылып жанагы шифрын алсаң, айнек эшигин алсаң, калганы кара шуга акиташ да. Ошондой кылып эле баягы 2 комната мен буларга кайрылып, өкмөткө кайрылып жүргөнүмө айткан коем, ага өңгүл-дөңгүл болсо эле боло берет дегем го. Самый главный 2 комнатанын местасы болсо болду. Эртең күнү ушул ызы чуу чыкпасын деген ойдо кылгам аны бардыгынчы. 50 000 сомго жеткилеби?
Эми мындайда айыл-айылдардан карасаң чыгат. 50 миң сомго чыгат айыл-айылдардан. Чыгам кызым. Кийингиле үстүңөр азырма тамак пышканча ал жерге барып кичине ойноп келебиз. Тамагы бышкача каарманыбыз балдарын алаксытып көчөгө ойноткону алып чыкты. Ал жерге площадкалары ойноп келебиз, а? Мен 3 балам бар, мен бактылуумун деп элестетем. Өзүмдөн билгенде да эң бактылуу атамын деп элестетем да. Келечекте ушул балдарга жакшы тарбия берсем, эл жерине кайрымдуу, ыймандуу, ушул балдарым баягы Кыргызстанга кичине да аз да болсо салым кошсо ушулар чоңоюп эр жетип деген эле ойда менин максатымчы. Билимге көбүрөөк басым жасайм да ушулардын билимине. Анан кыз киши действительно баягы кыз кишиге эне керек болбой элечи. Анан бир убакыт келер, может энеси акылына кирип, по-любому бала да тартып алат, кайрылып келеби деген үмүт. Келсең, келбесе биз аны кыйнабайбыз деле. Мүмкүн эне бериле жана жаттадыңыз, могу жаттадым, кайра жаттадым. Симатбек Ибраимов орто мектепти аяктагандан кийин Таластагы кесиптик окуу жайлардын биринде электрик курсун аяктап, Бишкекте бир нече жыл жашаган. Кийин Таласка келип, үй бүлө күтүп, бирок жубайы менен тил табышпай ажырым жолго түшкөнүн айтат. Гүлназик, Авыз, Аймерим. Келе, отурула бас. Тамак пишкал, бол. Отурула, нека чыгып отурула, бол. Тез-тез. Тамак пишкал, бол. Чай үстүнө чогулган үй бүлөдө балдары ар кайсыны коорап, атасын теректеп отурушат. Атасы балдарынын кыялын орундатып, үйлүү болуп, жылуу жумшак багып чоңойтсом деп тилейт. Ал балдары үчүн жубайын күтүп жүргөнүн да жашырбайт. Сен чоңойгондо ким болосуң? Доктор болосуң. Сенчи? Я. Сен ким болот элең? Солдат болосуң, а? Кызым сенчи? Котормочу болосуң, а? Үч жандарым. Тилегиңерге жеткиле, тилегиңерге. Расмий маалыматтарга караганда, ушул тапта 4 район 1 шаардан турган Талас облусунда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны 4,5 миңден ашат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.